Кийинки сөз Тотонов Нурбек Темирбекович. Ар бир район сыяктуу эле көйгөйлөр толтура экен. Жаңы мандат алганда биз жума сайын ар Токтогулдун ар бир айылына кыдырып келдик. Мен берейин деген суроо, биздин мына Токтогул район тарифи бар, электр энергияга болгон. Бүгүн мектептер салынбаган, бала бакча, ФАП, жол деген жана башка толтура. Бизде бирден бир баалуулук экономикалык өсүштү да карашыбыз керек да. 5 жыл мурун инвесторлор келгенде бизге ошо күн нурунан алган панелдерди кура алды. Колубуздун бүт эмне аракетибиз болсо баарын ошо элибизге жумшаганга аракет кылдык. Биздин мына 2018 жылы биз Кудайдын насиби менен мандат алдык. Ар бир район сыяктуу эле көйгөйлөр толтура экен, бүтүлбөгөн мектептер салынбаган, бала бакча, ФАП, жол деген жана башка толтура айта берсең чекесинен миң деп саналат. Эң биринчи эле бизде көйгөй болгон жол маселесинен баштадык. Мен өзүм ошол комитеттин мүчөсү болуп кирип, ошол жол жана архитектура курулуш тармагынын мүчөсү болдум комитеттин. Ошол жакта өзүбүзгө тийиштүү тармак болгонуна байланыштуу биз ошол жакта биринчи жолду Токтогул районунда болгон асфальт жолдорду көтөрүп баштадык. Кудайдын насиби менен биз барган жылдан баштап 6 километр асфальт районго ала алдык. Асфальт төшөлүп калды. Ошо менен бирге эле мына эң көйгөйлүү болгон авариялык акыбалда турган мектептер бар болчу. Казатов мектеби токтоп турган канча жылдан бери. Биз ошол мектептин курулуш иштерин жылдырганга ошол комитеттен чечим чыгарып, тапшырмасын берип, өзүбүз көзөмөлдөп, азыркы учурда ошо чатыры жабылып, жакынкы учурларда Кудай буйрса ошол жерде ошол Кара Суу айылынын балдары окуп калат деген терең ишенимдебиз. Андан кийинки авариялык акыбалдагы мектептер бар эле. Мамыров мектеби, Канаша мектеби Токтогул районуна караштуу. Алардыкы дагы биринчи этаптары башталып, проекттери сызылып, кийинки ошол кандай каржылоо булактар болсо ошого даяр акыбалда турушат азыр. Биздики ирригация маселеси, кайрак жерлерге суу чыгаруу. Мен депутаттык кызматка чейин Атайын фонддо иштеп кеткенде Кара Жааш айылында ошол жердеги 800 гектар жерге өз нугу менен агып келчү сууну бүтүрүп кеткенге жетиштик эле. Мен Атайын фонддо директор болуп иштеп атканда баштап проектизм бүтүрүп, жетишпей калган чоң проект бар эле. Ошол жерде көрүп турат, биздин мына Бала Чычкан айылынын үстүндө боз тектир талаасы. Ал жерде 150ден 200 гектарга чейин кайрак жер бар. Ошол жердин проекттери бүткөн, азыркы учурда да даяр турат. Каржылоо булактары чыгып калса, биринчи приоритетный проекттердин бири. Ошого жетишпей калганыма мен эң ошо көп өкүнүп, ушул проектти бүтүрүп кетсем деген өтө чоң максатым бар эле. Ошого жетише албай калдым. Буйруса дагы да Айыл чарба министрлиги менен сүйлөшүп атабыз. Ошо боз тектир талаасына, ошо менен үч теректеги такталыктын астындагы сары тала, ошол жактагы аерде канча миңдеген гектар жерлер жатат. Эгер ушул жерлерге биз кандайдыр бир каржы булактар менен суу чыгарып алсак, биздин Кетмен төбөрүнүндө өнүгүшүнө эң чоң салым кошо турган, эң чоң проекттердин бири болмок. Канча деген адамдар Россиялап, же болбосо Бишкектеп, же болбосо Казакстанга, башка жака ошо өзүнүн ырыскысын издебей, ушул жерден чоң проекттерди ишке ашырып, жаңы нано технологиядагы бактарды өстүрүп, жаңы технологиядагы өсүмдүктөрдү чыгарып, биз бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөгө экспорттосок колдон келет.
Эл өкүлү Нурбек Тотонов Республика Ата Журт парламенттик фракциясынын жыйналышында жана жалпы жыйында бир нече ирет Токтогул районунун Каракөл шаарынын жаз кечүү айылынын аймагында Токтогул кесин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды толук компенсациялоо жөнүндөгү маселени көтөрүп келет. Райондун территориясында эки чоң кес турат. Өзүңүз жакшы билесиз. Үчүнчүсү Кудай буйруса деп турат. Ушуну алдын ала чечип коелу. Андан тышкары Үч коргон кесин реконструкциялоого кеткен каражат Токтогул кесин реконструкциялоодон үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен болуп жатат. Тотонов Камарата 2 кеси турат. Анын экинчи агрегаты азыркы учурда орнотула элек. Ошол үчүн үч коргон кесин реконструкциялоого кетүүчү каражаттарды эффективдүү колдонуу максатында ошол эле Камарата 2 кесине экинчи агрегатты сатып алуу маселесин да көтөргөн. Ошол менен параллельно баштап аткан Өзбекстан 3 чоң станцияга урушту ушул убакка чейин. Казакстан өтүп атат. Бизге келгенде эле биздин бюрократияга чыдабай кетип атышат. Негизи Нурбек Темирбекович жөнүндө айта турган болсок, бул ушул 120 депутаттын арасындагы активдүү депутаттарыбыздын бири. Ар качан ушул жалпы республикалык масштабтагы маселелерди, ошондой эле региондук масштабтагы маселелерди көп көтөрөт. Анын ичинде көбүрөөк ушул Токтогул районундагы маселелер боюнча активдүү ушундай сунуштарды киргизип, долбоорлор сунуштайт. Өзү бир аз кечирээк парламентке келип калганына карабастан ушул активдүүлүгүн көрсөтүп, бир көп ийгиликтерди жаратты. Мындан сырткары мыйзамдардын кабыл алышына дагы бир топ өзүнүн салымын кошту. Жалпы парламентте прогрессивдүү мындай жаңы көз караштагы депутаттардын катарына кирет. Менимче ушундай депутаттар көп болсо, албетте элибиздин үчүн жакшы ийгиликтер жаратат. Эл өкүлү райондук маселелерден сырткары өлкөбүздө болуп жаткан социалдык, саясий, экономикалык маселелерге да өз пикирин билдирип турганы чыныгы депутаттын иши. Булар келип, тем более бир айлык виза болгондон булар сөп сучуп кетет. Беке кармасаң, байласаң да турбайт да. Андай кызыктыра тургандагы азыр 5 бармак менен башка эчтекебиз жок азыр. Бул наоборот ушундай келип кетип аткан бул бизге аябай жакшы нерсе. Ошол пакистандыктарга тиешелүү өткөндө аябай ызы чуу болуп, бир тараптуу болуп эле жаманаттуу болуп эле алардычы, ушунча келип туралар, анан кийин жаман көзгө көрүнүп атат дегендей нерсеге жакшы жооп бергенин мен көрүп аябай сүйүндүм бир жагы. Ал туура айтып атат да, бир эле тараптан карабагыла, экинчи жагы да бар бунун. Районундагы ар бир айылга жасалган иш сапарларынын алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жамааты жана калк менен жолугушууларды өткөрүп, бир топ көйгөйлүү маселелер менен бирге айдап себүү иштери, айыл аймактарына инвестиция тартуу, суу каналдарын куруу, оңдоо, бала бакча маселелери, мектептерде капиталдык оңдоп түзөө иштери жана кошумча курулуштар боюнча бир топ орчундуу маселелер талкууланып, айрымдары оң тарабына чечилди. Ушул жер маселеси болсун, суугат маселеси болсун, ушул үрөн маселеси болсун деп мен канча жыйындарда катышып жүрдүм да көрүп калаттым. Ал жерде дагы так, түшүнүктүү айтып, түшүндүрүп, негиздеп өзүнүн сөздөрүнчө. Мен айтып бергени, ушул сапат менин оюмча ар бир депутатта болуш керек да. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун 2018 жылдан берки депутаттык ишмердигинде Токтогул району үчүн кылган иш аракеттеринин эң орчундууларына токтолобуз. 2019 жыл Үчтерек айыл өкмөтүнө караштуу Такталык айылы 2020 жылдын 23 апрелинде өзүнчө айыл макамын алды. Токтогул шаарындагы Токтогул Бөкөнбаев атындагы орто мектептери жана Арча-Бешик балдар бакчасы толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Региондорду өнүктүрүү жана аймактарды санариптештирүү жылына карата Токтогул районунун Үчтерек айылы жана Ничкесай айыл аймактарында чет элдик уюмдар менен биргеликте иштер жүргүзүлүп, калкка таза суу чыгарылды. Ушул эле жылы Ничкесай айылынын жолу асфальттанды. Ушул эле жылы Ничкесай айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборун курууга арналган марафондо эл өкүлү Нурбек Тотонов каржылык жардам көрсөттү. Эгемендиктин 28 жылдыгына карата Жаңы жол айыл аймагынын Кызыл Туу айылындагы балалык балдар бакчасынын кошумча имараты ишке киргизилди. Эл өкүлү Ничкесай айыл аймагындагы Шабданов орто мектебинин курулушун өз көзөмөлүнө алды. Ничкесай айыл аймагындагы номер 15 Жүдөмүшов атындагы УДТнын жаңы имараты курулуп өттү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары Жалал-Абад облусуна иш сапар менен барып, жергиликтүү бийлик, активисттер жана калк менен жолугушуп, көчмө жыйын өткөрүлдү.
Эл өкүлү Нурбек Тотонов Жапон мамлекети менен кызматташтык боюнча жапониялык DM Salation Japan Style IBS ассоциацияларынын кооперативдик компанияларынын өкүлдөрү менен достук жана кызматташтык жолугушуу өткөрүп, айыл чарба тармагында кызматташуу жана гранттык билим тажрыйба алуу мүмкүнчүлүктөрү оң тарабына чечилди. 2020 жыл энергетика тармагындагы Токтогул районунда болгон тарифти төмөндөтүү жөнүндөгү маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы жыйынында дагы бир ирет эскертилди. Көтөрөйүн деген маселе мындан канча бир жолу ушу Токтогул районунун тарифи боюнча өкмөт менен келиштик эле. Элге тиешелүү тарифти эле берсин деп, 700 киловатт ошонун баарын толук кылып берсин деп, эл катары деп. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында ишкерлерди колдоо максатында трансформацияны жеңилдетүү маселеси Токтогул районунун Кызыл өзгөрүш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын Коңгурөгүз суусунун боюна чакан ГЭС куруу жөнүндө демилгелери көтөрүлдү. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында Талас облусу менен Токтогул районунун ортосунда чыр болуп жаткан жайыт маселесин чечүү талабы коюлду. Токтогул районуна караштуу Саргамыш айылында жолугушууда негизги көйгөйлүү маселелердин бири катары түндүк түштөгү альтернативдик жаңы курулуп жаткан жолдон Саргамыш айылына чейинки ички жолду 16 километр жол куруу жана аталган долбоордун маселеси талкууланды. Бул долбоор жакынкы арада ишке ашуу алдында турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир катар депутаттары жана тийиштүү министрлик ведомстволорунун өкүлдөрү менен биргеликте Токтогул районунун Торкен айыл аймагында жайгашкан Мамыров атындагы орто мектебинин имаратынын кооптуу абалы менен жеринде таанышуу болду. Жыйынтыгында аталган мектептин жаңы имаратынын курулушу 2020 жылдын бюджетине киргизилди. Коллегабыз Нурбек Темирбекович кыска мөөнөттө ушул 3 жылдын ичинде бир топ жумуштарды аткарып койду да. Ушу менин билишимче бир эле ошол мамлекеттик масштабта да эмес, өзүнүн ушул Токтогулда дагы бир топ салымдарын кошуп, суу чыгарып, мектеп маселелерин көтөрүп, тариф маселесин көтөрүп, ошондой эле бир топ ошол көйгөйлүү маселелерди ошол жеринде көтөргөн бизге белгилүү. Андан сырткары эми депутат катары бир топ мыйзамдарды жазып, ошолорго соавтор болуп, айтор ушул Кыргызстаныбызды кантип өнүктүрсөк, кантип жакшы кылсак, кантип элге оңой болсо, кантип элдин турмушун жакшырсак деген бир топ мыйзамдарды жазды. Элге карама каршы боло турган бир топ мындай мыйзамдарга жол берген жок. Айткан сөзүн айтып, акыйкатты айтып, ар дайым ушул трибунадан элдин үнүн угузуп турду деп толук айта алам. Жалпысынан эл өкүлү Нурбек Тотонов Токтогул районундагы алыскы жана жакынкы бардык айыл кыштактарды кыдырып чыкты. Айрым маселелер жеринде чечилсе, айрымдары ушул убакка чейин ишке ашуу процессинде турат. Андан тышкары, эл менен жолугушууда калктын социалдык экономикалык, чарбалык көйгөйлүү маселелерин жеринде угуп, алардын чечүү жол-жоболорун тийиштүү мамлекеттик бийлик органдарынын катышуусу менен биргеликте талкууланып, тапшырмалар берилип турду. Эң көп көйгөй болгон жол тармагы электр энергиясынын тарифтери, бала бакча, мектеп, спорт зал, жайыт, айыл чарбасы, сугат суу каналдарын куруу, ипотекалык кредиттер, ген байлыктар жана айылды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндөгү маселелердин бир тобу депутат Нурбек Тотоновдун демилгеси астында чечилип калды. Кислородный концентратордон баш аягы 9 кислородный концентрат алып келип биздин медайымдарга, медиктерге, врачтарыбызга алып келип тапшырып бердик. Алыскы айыл өкмөттөрүнө дагы жөнөтүп бердик, толук. Каражагаш айылына ошол жерге да бирден алып барып бердик. Формаларын алып барып берип аттык. Коргончу перчаткаларды болсун, медициналык аларды алып келип бердик. 9 жолдун томунда жайгашкан Токтогул району таланттардын мекени. Токтогул атабыздын 150 жылдыгы, Оомдук ишмер Абды Сүйөркуловго арналган масштабдуу иш-чара, Коргол атабызга арналган иш-чараларда Нурбек Тотонов чоң колдоо көргөзүп, маданиятка да салым кошуп келет. Кыргызстанда эң биринчилерден болуп, Токтогул атабыздын энциклопедия китебин чыгарууда чоң колдоо көргөздү. Токтогул Сатылганов жанагы белгилүү акын Тобулбулу Токтогул деген атка конгон акыныбыздын 150 жылдык мааракесинде дагы өз салымын кошуп, анан да бир айта кетчү нерсе, ушул Токтогул Сатылгановдун ушул Кыргызстанда деги эле тарыхында болгон биринчи демилге Абдуллажан Ахматалиев академик агабыздын
ошол жетекчилиги астында мондай энциклопедия чыгарылды. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи болуп чыкты бул китеп. Ошол китептин чыгышында дагы ошол Тотонов Нурбек Темирбековичтин чоң салымы бар. Демирчи болуп дагы ошо катышып, ошол китептер чыгып, мектептердин, библиотекаларына бекер таратылып берилди. 120 депутаттын ичинен бир аз эле болсо керек ошол чуркап элге кызмат кылайын деп аракет кылган депутаттардын ичинде ошол Нурбек Темирбекович да бар десем жаңылбайм, анткени ушул акыркы 3-4 жылда биз тыгыз иштедик да. Өрт өчүрүү коопсуздук боюнча законго 1,5 жыл чуркап ошол кайра көтөрүп түшүндүрүп атып, бул бизнеске аябай туура эмес кабыл калган закон болчу. Бир кичинекей үй болсо 4 жагынан баягы өрт өчүрүүчү машиналар кирсин деген баягы эмеси бар болчу да. Бишкек Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет, анан 4 жагынан өрт өчүрүүчүлөргө шарт түзүп берүү, бул башка чоң мамлекеттерде мындай требованиялар жок да. Бул законду оңдоп алдык. Биздин элди көпчүлүгү ушу менен башын айлантканда кызыл китеп деп туруп, ичинде айыл чарба багытында ошону окубай эле кызыл китепте эле кызыл китеби бар экен деп биздин карапайым элдер ала берген. Экинчи дагы жакшы сапаты десем, бул эч качан дагы байкасаңыздар, чыгып сүйлөгөндөрдү дагы бирөөгө жеке асылып, же болбосо бирөөнүн жеке аброюна шек келтирип андай жок. Албетте маселе болсо маселени айтып, ачык айтып, так айтканды билет. Ошонусун мен байкадым, көрөм. Жок, жалпы маалымат бар. Анда Темирбекович. Анан эмне анан башты айлантып атасыз? Жок. Маалыматым жок деп. Берип койсузбу ушул боюнча маалымат? Эмне болду эле? Анан ойлойм, Нурбек Темирбековичтин жөнөкөйлүгү да. Мен депутат болдум деп баягы галстук тагынып алып отуруп алса эле балким кээ бир депутаттарга ошо жарашып атат да. Бул киши өзү чалып, эмне көйгөйүңөр бар, эмне жардам керек бизден деп баягы дайым биз менен тыгыз иш алып барат да. Ал кишиге ийгилик, дайым элдик болуп жүрө берсин. Экинчи сазыкка өтүп алса, ишем жаңы келип депутаттар үйрөнгөнчө бул кишилер уже опыт болуп калды да. Алдыда дагы көйгөй абдан көп да. Ушу менен бүтүп калып, биз эртең эле кайра жогорку кеңешке барабыз. Ошол биздин бизнестен, элдин үнүн уккан депутаттар бизге керек да. Кетментөө эл жөнүндө сөзүм алам, кетментөө биз токтогондуктар. Мен өзүм журналист катары көптөгөн биздин ошол саясатчыларга, ошол эл башында жүргөн, коом башында жүргөн, эл жүгүн көтөрөм деген бир азаматтарга барып ушинтип интервью алып калам да. Анан же бул эми кыргыздын канына бар дейм десең, биздин токтогулдарда эки эсе окшойт деп ойлоп калдым да. Бири-бирин эле жамандамай, бир бирикме жок. Анан ушундай сиз дагы баягы эл башында жүрөсүз, бир суроом да. Эмнеге биз ушу токтогулдар, эмнеге биз кетментөлүктөр мындай бир муштум боло албайбыз? Мисалы, ошол эле мурдагы кызматтагылар кийинкилерди жамандамай, кийинки кызматтагылар кийинкилерди, мына ал нерсе балким сиздин өзүңүздүн деле башыңыздан өтүп аткандыр учурдачы. Эмне кылсак болот? Эми токтото алабызбы ушундай нерселерди? болбогон нерсе жокко баарын кылсак болот. Үмүтсүз шайтан дейт. Баарыбыз үмүт менен жашайбыз да. Эми мен өзүмдү ар бир адам өзүнө жооп берип, өзүнө аракет кылыш керек да. Эми өзүм ушундай аракет кылдым. Facebook баракчам бар, Instagramда баракчам бар. Бир дагы негатив чыгарбайм да. Ушул аракет кылам да. Бирөөнүн жамандан нерсе болсо чыгарбагангачы. И өзүм дагы ушундан карманам да. Азыр эми биздикилер мындай деп айтсам дагы эле ошого темага өзүм түшүп кеткен турам да. Ошон үчүн мен ушул нерсеге комментарий бербей, биз эмнечи мындай дегенгечи буюрса жакшы дейли, жакшы болот. Ошол Токтогул районунун Атайын фондусу деген түзүлгөн фонду бар. Ошол фондуну жетектеп 1 жылга жакын кызмат кылды. Мен билишимче ошол учурда ошол Тотонов Нурбек Темирбековичтин күчү менен өзүнүн мындай ишмердүүлүгү менен ошо мурунку башталган долбоорлорду ошо аягына чыгарганга жетише алды. Эгер дагы мүмкүнчүлүк болсо, ушу Токтогул элине жасачу эң биринчи ушу 5 проектиңизди же сиз
5 кадамыңызды же 5 аткара турган жумушуңузду атап бере аласызбы? Эми 5 деп чектеген эмес, бирок алдыга койгон пландарды толтурам. Биринчи өзүң айтмакчы депутаттын жумушу мыйзам чыгаруу. Мыйзам чыгарып, биз элге керектүү мыйзамдарды чыгаруу. Биринчи проектим ошо меники ушу качантан бери көксөп келаткан проектим ушу чакан ГЭСтерди куруу. Бул экономикага да, элге да эң пайдалуу, элге да зыяны жок. ГИА деп атпайбы, жашыл экономика деп ушулар. Биринчи кадам ошол. Ушундан баштайм. Эки көзүм ошол оюндан төрттө. Бизде мына аябай чоң потенциал. Канча деген суу бүт жагынан, бүт токтогул, бүт бурчунан келип турган көлгө кошулат. Жөн эле агып кетип атат. Ушуну дагы канчага чейин агып кетет экен бир Кудай билет. Биз ошого эле сууну туура пайдалансак, ошол суу биздин агрегаттарды айлантып берип турса, канчалык энергия чыгат. Биз дагы пендебиз. Балким бир жерден жаңылабыз. Ката толтура. Эч бир мындай ойдогудай адам болуш кыйын экен да. Бирок колубуздан келишинче аракетибизди кылып атабыз. Туура эмес иштерди орчунду мындай ооруп койгон туура эмес иштерге барган жокпуз. То есть ар бир алган айлыкты дагы ошол туура эмес арам тамакка жумшаган жокпуз. Бир дагы Токтогулдун элине кыянат кылган эмеспиз. Мындан ары дагы колубуздан келген аракетти кылып ишибизди жасап беребиз. Элибизге ошо кааларыбыз ынтымак, биримдик болсун.